Бишкекте 1-класстын окуучуларын бала бакчанын имаратында окутуу каралууда. Билим берүү жана илим министрлигинин адиси Фариза Солтогулованын айтымында бул орун тартыш болгон мектептерге тиешелүү. 12 жылдык билим берүүгө өтүү үчүн ар бир мектепте канча бош орун бар, канчасы жетишпейт деп талдап жатабыз. Бишкек, Ош шаарларында, Жалал Абад, Чүй, Ош облустарында орун жетишпеген мектептер бар. Мисалы, Бишкекте 2-3 мектепти бир бала бакчага бекитүү сунушталууда. Ал мектептер бала бакчадан бир нече кабинетти ижарага алып, мугалимдер ошо бала бакчага барып 1-класстарга сабак берет. Бишкектин билим берүү департаменти жетпеген орундарды куруп бүткүчө ушундай жол менен окута туралы деп жатат, деди Солтогулова. Белгилей кетсек, 2025-2026 окуу жылы 12 жылдык билим берүүнүн 1-этабы башталат. Наристе программасын окуп жаткандар жана бала бакчаларда даярдоо тайпасындагылар 2-класска отурса, даярдоодон өтпөгөн бала бакчадагы жогорку тайпадагы азыр 5-6 жаштагы балдар 1-класска барышат.